Маймыл кимдерди көп учурда алдайт? Азыр кыскача айтып берем. А сиздер каналга катталып, лайк койгонду унутпаңыз. Кеттик анда. Маймыл жылы туулгандар эпчил, акылдуу, эң татаал маселелерди оңой эле чече алышат. Адамдарга жугумдуу келип, топ элдин сүймөнчүгүнө айланышат. Кул мүнөзүнө айланасындагылар сак мамиле кылуулары керек. Алар өздөрүн жогору сезип, башкаларды анчейин теңине алышпайт. Билим дегенде жантыгынан жата калмайы бар. Көргөнүн, укканын эч качан унутушпайт. Жеринен өзүн өзү билип, эркиндикке көнгөн буларды бир нерсеге көндүрүү кыйын. Өз жөндөмүнө жараша иш тапса, адамды тажаткан маңыздыгы азая түшмөк. Кана эмесе жыйынтыкта маймыл жылы туулгандар кимдер менен үй бүлө курууга ыңгайлуу? Уй жана кой менен. Кимдер менен жакшы мамиледе болушу мүмкүн? Жылан менен, өзүнүн маймылы менен дос болушат экен. Ал эми көп учурда кимдерди жактырбастан алдашат? Жолборс менен каманды. Ой пикир жазып калтырыңыз. Саламатта болуңуздар.